Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, агалар, достор, инилер, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субхана ва Таалага чексиз мактоолор, алкыш саналар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттардан кийин, туугандар, Алла Таала бул ааламды өзү жаратып, өзү башкарып атат. Таңды дагы өзү чыгарат, түндү дагы өзү алып келет, жамгырды дагы өзү жаадырат, күздү, кышты, жай жаздын бардыгын өзү алмаштырат. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб. Шек күмөнсүз жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда акыл ээлери бар, акыл ээлери, акылдуулар үчүн Алла Тааланын далалат кыла турган чексиз белгилери бар. Ким ушуга ой жүргүзсө, ушу жерди Алла Таала кандай жаратты, качан жаратты, кантип жаратты, асманды, түндү, күндү, ааламды Алла Таала өзүнүн кудурети менен жаратты. Өзүнүн каалоосу менен жаратты. Жараткан Алла Субхана ва Таала өзүнүн буйругу менен жаратты. Ла юшрику фи хукмихи ахада. Алла өзүнүн өкүмүндө бирөөнү шерик кылбайт. Жалгыз Алла Субхана ва Таала ала лахул халқу вал амр. Кабардар, Аллага гана таандык. Жаратуу Аллага гана таандык буйрук. Жараткан Алла гана, башка эч ким жарата албайт. Жаратуу өзүнө гана таандык болгондон кийин ибадат дагы ага гана таандык. Буйрук дагы ага гана таандык. Кимге жашоо берет, кимге өлүм берет, Алла чечим чыгарат. Кимди бейишке киргизет, кимди дозокко киргизет, ал өзү чечим чыгарат. Кимге уул, кимге кыз, кимге эгиз, кимге эч нерсе жараткан Алла өзү чечим чыгарат. Кимге канча өмүр, канча амандык, канча ырыскы, канча оору, канча ден соолук, канча акыл, канча амалга тофик Алла Субхана ва Таала өзү берет. Бул ааламды Алла Субхана ва Таала жаратып, ааламда эң бир шарапаттуу, эң урмат сыйлуу кылып инсанды жаратты. Валакад каррамна бани Адам. Biz adam balasına sый урмат бердик дейт. Аллаху халику кулли шей. Алла ар бир нерсенин жаратуучусу. Кумурсканы дагы, чимелини дагы, жылан, чаянды дагы, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөнүн дагы бардыгын жаратуучу Алла Субхана ва Таала. Бейиштин нематтарын, дозоктун азаптарын бардыгын жаратуучу Алла. Бирок Алла Таала бул ааламды ар бир нерсесин Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу дейт. Бирок адам баласын эң шарапаттуу кылып жаратты да. Валакад каррамна бани Адам. Адам баласына биз сый урмат бергенбиз дейт. Алланын тарабынан сый урматтын кепилдиги ар бир адамга, кул болсун, бий болсун, бай болсун, кембагал болсун, эркек болсун, аял болсун, мусулман болсун, мусулман эмес болсун, айырмасы жок. Адам баласын Алла Таала өзүнүн кудурети менен, райымы менен жаратып, сый урмат кепилдигин берген. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Чындыгында биз инсанды эң чырайлуу, эң кооз түзүлүштө жараттык дейт. Инсанды жаралуусу башкача. Жануарлардыкы, канаттуулардыкы, курт кумурскалардыкы, аларды деле Алла жаратты. Бирок алардын жаралуусу бөлөк. Инсандын жаралуусун Алла Таала айтат: "Лакад халакнал инсан фи ахсани таквим." Инсанды биз эң чырайлуу түзүлүштө жараттык. Бардык мүчөлөрү өзүнүн ордунда. Я айюхал инсан, ма гаррака би роббикал карим, аллади халакака фасаввака фаадалак фи айи шейин Fi ayyi surati ma şa'a rakkabak. Allah aytat: "Ey insan, qaysı nerse seni azgırıp koydu?
Sen beрешендүү, жоомарт Робуң жаратуучуңдун мамилеси тууралуу кайсы нерсе сени азгырып койду? Эмне үчүн сен Алланы тааныгың келбей атат? Жаратуучуңду тааныгың келбей атат? Саңа өң берген, саңа түс берген, сени жоктон бар кылган, бир тамчыдан бардык 360 мүчөңү бүтүн кылган. Я юхал инсан, ма гаррака би раббикал карим. Робуң жоомарт, берешен, берүүчү, ата-энеңиз сураган эмес. Я Алла, менин балама көз керек эле, кулак керек эле, өпкө боор керек эле, жүрөк керек эле, берчи деп сураган эмес. Суратпастан туруп бергенди аты Карим дейт. Жоомарт Алла субханаху ва таала сен Робуң жаратуучуң ушундай саңа тартуулап берип атат. Ошондой улуу жаратуучудан эмне нерсе сени азгырып койду, а? Кайсы нерсе сени алаксытып койду? Дүйнөбү? Шайтанбы? Нафспи? Акчабы? Эмне нерсе сени азгыртып койду сени? Робуңду тааныбай калдыңбы? Билбей калдыңбы? Билесиңби сен, эсиңде барбы? Сен бир убакта бир тамчы элең, бир убакта андан дагы жок элең, бир убакта совсем бу дүйнөдө планында жок элең сен. Алла субханаху ва таала халакака, ал өзү сени жаратты дейт. Фасаввака фаадалак, ал сени субханалла бардык мүчөлөрүңдү иреттеп шайкештирип койду дейт. Бир кулагыңы чоң, бирөөсүн кичинекей кылып, бир көзүң алдыңа, бирөөсүн аркага кылган жок. Жыттай турганды бутка койгон жок, мурунга көз, каш, кирпик, өзүңүздү бир күзгүдөн бир карап көрсөңүз, Алла субханаху ва таала кандай кылып жаратып, кандай кылып шайкеш келтиртип, кандай кылып тартиптеттирип, фи айи суратин ма шаа раккабак, Алла кандай сүрөттө сизди кааласа, ошондой кылып сизди курап койду. Бул сүрөт сиздеги биздин өңү түсүбүз, тырмактарыбыздан бери чач баарына чейин Алла субханаху ва таала иреттеп койду тугандар. Жаратуучу Алла субханаху ва таала бизди эмне үчүн жаратты? Оюн үчүн эмес. Бу дүйнөдө жеп, ичип, жаныбарларга окшоп, уктап туруп, көбөйүп, өлүп калып, анын үчүн эмес. Алла бизге акыл берди. Сизди бизди сүйлөй турган кылып койду. Тилдин, уйдун дагы тили бар. Пилдин дагы тили бар. Мышыктын, иттин деле тили бар. Биздин деле тилибиз бар. Составы бир эле. Бирок биз сүйлөйбүз, алар сүйлөй албайт. Ар-Рахман алламал Кур'ан, халакал инсан алламахул баян. Алламахул баян. Алла инсанды жаратып, сүйлөгөндү үйрөттү. Баяндоону үйрөттү. Алла субханаху ва таала калем сүрөсүн түшүрдү калем боюнча. Икра алак сүрөсүндө Алла таала айтат: "Аллама бил калам." Алла таала калемди үйрөттү жазганды. Кайсы жаныбар жазалат? Маймыл жазалабы? Ит жазалабы? Кой жазалабы? Эшек жазалабы? Ат жазалабы? Жок. Адам баласы өзүнүн жүрөгүндөгү максатын, каалоосун калем аркылуу кагазга түшүрө алат. Буну Кур'анда Алла таала айтып атат. Мына калемге үйрөттү. Нун вал калами ва ма ястурун. Нун калемге ант, эмне нерсени жазганын. Тагдырда эмне болот, эмне болбойт, бардыгын жаздыртып койгон Алла субханаху ва таала. Алак сүрөсүндө Икра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак, Икра ва раббукал акрам, аллази аллама бил калам. Оку Робуңдун аты менен. Ал жаратты коюлган кандан инсанды. Окугун дейт, сен Робуң өтө берешен жоомарт. Ал сени үйрөттү калем менен. Алла субханаху ва таала инсанды бекер жараткан эмес, сүйлөгөндү үйрөттү, калемди үйрөттү. Алла субханаху ва таала акыл берди. Башкаларга бербеген акылды Алла таала инсанга берди. Фа'табиру я улил абсар, фа'табиру я улил албаб, фа'табиру я улил нуха. Улил албаб акыл ээлерине Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Жаныбарларда акыл жок, сезим бар. Корку сезими бар. Курсак ачып калса, ток болуп калса, ооруп калса, бардык сезимдер бар аларда деле. Алар сезим бар.
жыт сезими деле бар, уга турган деле сезими бар, көрө турган сезими бар. Балки мындай деп айтсак болот, жаныбарларда көрүүсү бизден күчтүү. Угуусу бизден күчтүү. Жыты бизден күчтүү. Даамы бизден күчтүү. Чыдамкайлыгы бизден күчтүү. Адамдан күчтүү. Бирок адам баласы акылы күчтүү. Ошон ушулардын бардыгын башкарып атат. Алла Таала инсанга баа жеткис, таразага тартылбаган ушундай неемат берди, акыл берди. Бул акылды көзгө көрсөтпөй койду. Баалуу нерселер көзгө көрүнбөйт. Биз ишенебиз акылга. Акылга ишенебиз, иман келтиребиз. Алла субханаху ва тааля Кур'анда афала таъқилун лааллакум таъқилун. Мүмкүн акылыңарды иштетерсиңер, мүмкүн силер акылыңарды жүргүзөрсүңөр, акылыңарды чалкайсыңар деп Кур'ани Каримде Алла Таалам кайра бизге айтып атат. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Эмне деп силер күмөн кыласыңар? Эмне деп ойлойсуңар, адамдар? Биз силерди бекер эле максатсыз жаратып койдукпу бу дүйнөгө? Эмне деп ойлойсуңар силер? Биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби? Алла субхана ва тааля максатсыз жаратуудан таза зат, аруу зат. Эч бир нерсени максатсыз жараткан эмес. Жылаанды дагы, чаяндын дагы өзүнүн максаты бар. Ушундай улуу инсан үчүн жерди жаратты, асманды жаратты, айды жаратты, күндү жаратты, тоону жаратты, сууну, көлдү, деңиздерди, жемиштерди, канаттууларды, жаныбарларды. Халакты дуня ли ажликум ва халактукум ли ажли. Бул дүйнөнү мен силер үчүн жараттым. Силердин зарылчылыгыңар, силердин муктаждыгыңар, силердин кажетиңер, силердин рахатыңар. Ошон үчүн жараттым, силер пайдалангыла. Жерден пайдалангыла, таштан пайдалангыла, алтындан пайдалангыла, күмүштөн, темирден пайдалангыла, суудан, абадан пайдалангыла, оттон пайдалангыла, асман, жерден пайдалангыла. Алла субхана ва тааля бу дүйнөнү инсан үчүн жаратты. Инсанды өзүм үчүн жараттым дейт. Өзүм үчүн жараттым дегендин мааниси эмне? Алла Тааланы таанып, Алланы жакшы көрүп, Алла Таалага чырайлуу ибадат кылып, Алла Таала бизге чызып койгон чегинен чыкпоо. Мына Алла субхана ва тааля дүйнөдөн туура пайдалангыла. Дүйнөгө келдиңер. Бир убакыт пайдалана турганы мата. Бул пайдалана турган нерсе илахин, бир аз эле пайдаланасыңар, бирок кетесиңер. Унутуп калбагыла, бу дүйнөнү таштап кетесиңер. Азыр келдиңер, туура пайдалангыла, таштап кетесиңер. Унутпагыла, силер мусапырсыңар. Адам баласы Имам Газали рахматуллахи алейхи айтат, төрөлгөндөн бери сапарда. Ахиретке сапарда. Алымдарыбыз не дейт? Ар бир адам ахиретке мусапыр дейт. Төрөлгөндөн тартып мусапыр. Уктап атасызбы, ойноп атасызбы, бирок жашооңуз сапар кетип атат. Ахиретке кетип атабыз, жашообуз түгөнүп баратат. Өмүрүбүздүн шамы өчүп баратат. Жүрөгүбүздүн соккону азайып баратат. Дүйнөнү таштап кетип атабыз, ахиретке жакындап баратабыз. Бу дүйнө жоопкерчилик дүйнөсү. Пайгамбарлар келип жоопкерчиликти түшүндүргөн. Жоопкерчиликти түшүндүргөн. Бу дүйнө дарул хукук, акы, укуктун дүйнө. Кандай Алланын акысы бар. Дүйнөгө келдикпи, Алланын акысын берейли. Пайгамбарыбыздын акысын берейли. Алланын акысын берейли. Пайгамбарыбыздын акысын берейли. Адамдардан, ата-энебиздин, аялыбыздын, бала чакабыздын, бир туугандарыбыздын, кошуналарыбыздын, мусулмандардын, мусулман эместердин, достун, душмандын, улуулардын, кичүүлөрдүн, аалымдардын, жөнөкөйлөрүн баардыгынын акысын берели. Жада калса өлүктөрдүн дагы акысын берейли. Адам эле эмес, жаныбарлардын дагы акысын берейли. Ошон үчүн бу дүйнөгө Алла Таала сизди бизди жаратты. Акысын берүү үчүн жаратты. Ушу акыңыздын ордуна Алла Таала берет сооп ахиретте. Ахиретти дарул уджур деп коет. Ал жакта берет соопту Алла Таала. Апаңызга кызмат кылыңыз, акысын бериңиз, атаңыздын акысын бериңиз. Соопту тияктан аласыз. Алладан аласыз. Түбөлүктү аласыз.
Bu dünýede soda kılıp atasız. Kardarlardan akısın beriniz. Koşuna menen çoğu yaşap atasız. Koşunalardan akısın beriniz. Konok gelip kaldı sizge. Musafir gelip kaldı. Turist gelip kaldı. Akısın beriniz. Soğuptu tiyaktalasız. Tirünün akısın beriniz. Ölüktün de akısın beriniz. Adam ölüp kaldı bu, akısın beriş gerek. Kanday? Gör kalış gerek. Juuş gerek. Ayı olup kalsa sırtqa aytpaş gerek. Çıkıp alıp, oğuzı kıyışıyıp kalıp dur, gözü mınday olup, tigindey olup kalıp durdu. Yok. Çaça ağarıp ketiptir. Tigindey mındaydı. Peygamberimiz aytkan, ölüktün ayıbın sırtqa aytpagıla degen. Udkuru mahasina mautakum. Ötkönlördün arkasından jakşılарды gana süylöyle. Akısı şol. Wala tasubbul mauta. Ölüktörді sökpөгülö degen. Sizge zulumduk kıldı. Sizge jamandыk kıldı. Bırak ölüp kaldı. Emi siz anı sökpöңüz. Tildebeňiz, jamandabaňyz. Peygamberimiz aytат. Emne üçin? Fa innahum afdau ila ma qaddamu. Alар ahiretke jibergenin bardığını tavuştu. Jetişti. Sizge jamandyk kılsa oşo jamandyktın bardığını taptı. Sizin jamandagaňyzdın kajeti jok. Tiyakta bardığını taptı. Her bir sözünü, her bir amalına bardığına tiyaktan tabat. Her bir can. Tuğandar Allah Taalam sizge bizdi ömür bergen de Allah. Ölüm bergen de Allah. Jaratkan Allah Subhanahu jürökке iman salgan dağı, çıgarıp algan dağı özü. Yevme tacidu kullu nefsin ma amilat min hayr muhdara ve ma amilat min su'in. Her bir can kıyamat günü özün aldın alıp gelin etken jakşı işleri dağı, jaman işleri dağı. Aldın alıp kelgenini tabat eken da. Ona mikrofon men aldıma turabı. Sizin jakşılığınızdağı uşunday aldığınızga alıp kelet deydi Allah Taala. Yevme tacidu kullu nefsin ma amilat min hayr. Her bir can jakşı amal kılganın kıyamat günü her biri tabat kayerde muhdara degen alıp kelingen mınake. Alıp kelip koydu mınake. Namazыңызды alıp kelet, orozoňuzdu alıp kelet, Kur'an'ыңızды alıp kelet, zikiriňizdi alıp kelet, kayrımdılığınızdı alıp kelet, kiçpeyildiğinizdi alıp kelet, jomartlığınızdı alıp kelet, geçirimdүүлüğüňizdi alıp kelet, günödön saktanganыңızdı da alıp kelet. Bul da jakşılık. Ayşe nebiz aytkan. Ay, günödön saktanu eň uluu ibadat. Bирок силер бейкап барсыңар деген. Көңүл бурбайсыңар деген. Ибадат дегенде эле намазды эле ойлоп атасыңар. Орозону, Куран, зикирди эле ойлоп атасыңар. Андай эмес. Günödön saktanu, tekebberlikten saktanu ibadat. Gör albastыктан saktanu ibadat. Kara niyetlikten saktanu ibadat. Araktan saktanu ibadat. Kumardan saktanu ibadat. Uğurluktan saktanu ibadat. Biröge zulumduk kılgandan saktanu ibadat. Birönü sökpöy, biröge jamandyk kılbay, birönü akısın jebey, birönü uşaktabay, biröge jala japbay. Bu ibadat eken de bu. Aramdan saktanu ibadat. Günöler ekiye bölünöt tuğanlar. Günöler, bardık günöler ekiye bölünöt. Denenin müçösü menen kıla turgan günöler var, sırtkı günöler dep koyat. Jüröktün günöleri var, içki günöler. Bul arak içүү, uğurluk kılуу, zina kılуу, kumar oyno, bu sırtkı çoğun günöler. Dene müçö menen kılına turgan günöler. Жалган сүйлөгөн, misali. Dene içindeki jüröktün içki günöler kanday eken? Tekebberlik. Gör albastыk. Eki жүздүүлүк, munafıktık. Eki жүздүүлүk, şirk, kapırlık, şektenүү, kayra tirilүүдөн şektenүү çoğun günü. Ahiretten şektenүү çoğun günü. Müslümandardı jek körүү, kek saktоо çoğun günü jüröktө. Tugandar mınake günölerden. Şoň üçin insan Allah Subhanahu wa Taala bizdi ötö çyraylуу kılıp jaratıp, emne üçin? Allazî halaqal maut vel hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. İnsanga biz akıl verdik dep atat. Göz verdik dep atat. Kimge akıl bermese kıyamat günü suragı jok. Kimge akıl berilse kıyamat günü suragı var. Jakşılık kıldın mı, kılgan joksun mu? Jamanlıktan saktandın mı, saktagan joksun mu? Kıyamat günü Allah Subhanahu wa Taala surayt. Akıl bergen üçün surayt da. Uşul akılың менен Allah'ını tanıdın mı?
Ушу акылың менен Алла берген китепти окудуңбу? Алла жиберген пайгамбарлар артынан ээрчидиңби? Ошо Куран, ошо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Силер ахиретке даярдануу үчүн келдиңер дүйнөгө. Дүйнөдө башкаларга зулумдук кылбай жаша. Яхья ибн Муаз рахматулла алейх ушу киши айткан. Сиздин мусулмандын 3 акысы бар деген. 3 акысы бар деген. Мусулмандын 3 акысы бар. Биринчиси, мусулманга сиз пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албасаңыз, зыян жеткирбеңиз. Бул ар бир мусулмандын акысы экен да. Атаңызга дагы, апаңызга да, аялыңызга, бала чакаңызга, кошуна колоң элге, адамдарга пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албайсызбы? Зыян жеткирбең. Аларды кубантырыңыз, курсант кылыңыз, көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрүп курсант кыла албайсызбы? Аларды кыжалат кылбаңыз. Аларды не кылбаңыз? Кыжалат кылбаңыз аларды. Аларды мактаңыз, адамдарды мактаңыз. Мактай албасаңыз жамандабаңыз. Ушу ар бир мусулман акысы экен. Кошуна сода кылып атасыңар базарда. Башка иштери болуп атат. Куда сөөк, туугандар, адам деген көп да. Ошолорду жамандыгын айтпаңыз сиз. Кемчилдигин айтпаңыз сиз. Аларды сиз мактаңыз, мактай албасаңыз жамандабаңыз. Мына исламдын тарбиясы, мына исламдын маданияты, мына исламдын чакырыгы. Пайда жеткир, тилиң мененби, колуң мененби, акчаң мененби, денең мененби айырмасы жок. Илимиң мененби, тажрыйбаң мененби пайда жеткир. Кыскасы, пайда жеткириш үчүн жаша. Түнүң дагы, күнүң дагы пайда жеткирүү үчүн болсун. Оюң, пикириң, гамың пайда жеткирүү үчүн болсун. Менен адамдарга пайда жетсин. Атама пайда жетсин, апама пайда жетсин, аялыма пайда жетсин, бала чакама пайда жетсин, бир туугандарыма пайда жетсин, досторума дагы, таныганга, тааныбаганга дагы баарына менен пайда жетсин. Тилимен пайда жетсин, колуман пайда жетсин, акылыман, тажрыйбаман, билимимен, акчаман пайда жетсин. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, хотя бы кармашып кой, ушу бир көтөрүшүп кой. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: өзүңдүн жамандыгыңан сакта дейт. Ушу дагы сен үчүн садака дейт. Садаканы соогун алат экенсиң. Мен бул кишиге жаман сөз айтайын деп айтпай койдум. Мага садаканын соогу жазылды. Мынаны түртөйүн деп түртпөй койдум. Мага садаканын жазылды. Мынаны башка урайын деп койдум. Мага садаканын соогу жазылды. Бирөөгө жамандык кылайын деп аттыңыз эле, бирөөнү ушактайын деп өзүңүздүн жамандык тартыңыз. Ушу нафсиңизге садака кылган соогун аласыз. Куффа шарра нафсик. Туугандар, ислам дини ушундай. Пайда жеткире албасаң, зыян жеткирбе деп атат. Кубантыр, курсант кыл, кыла албайсыңбы? Кыжалат кылба деп атат. Мактай албайсыңбы? Жамандаба деп атат. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, ар бир кылган жакшы ишибиз, жакшы сөзүбүз айткан ахиретке жөнөйт. Күн сайын ахиретке жөнөп атат. Кылган амалыбыздын баардыгы кайга жөнөп атат? Ахиретке жиберип атабыз. Юнаббаул инсану яума идин бима каддама ва аххар. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала инсанга кабарын берет. Эмнени ахиретке жибердиң, эмнени бу дүйнөгө таштадың. Бу дүйнөгө эмнени калтырып кеттиң? Ушу дүйнө үчүн канча деген мээнет кылдың, канча деген нерселерди жасадың, баардыгын таштап кеткенге, эми алып кеткенге эмне кылдың? Алып кеткенге, ахиреткенге эмне кылдыңыз? Бу дүйнөгө таштап кеткенге өтө көп нерсе кылып койдуңуз сизчи. Бу дүйнөгө таштап кете турган дүйнөгө өтө көп нерсени кылдыңыз. Эми алып кете турган, өзүңүз менен алып кете турганга эмне кылдыңыз? Адамга өлүм төшөгү келип калганда, мына эсинен келип атканда, атасы, баласы, туугандары чакыра калат, келе кал тууган, каякта жүрөсүң? Ой, бала каякта? Кайнагаңы чакыр, кайныңы чакыр, атаңы чакыр, досуңу чакыр, тайкеңи, байкеңи чакыр, тез. Эмне болуп атат? Бир эсинен келип, бир эсинен кетип атат. Жан бере турган учур келип калды окшойт. Туугандары да келе калат экен, периштелери да келе калат экен да. Эки тараптан келе калат. Мына азыр туугандар узатат, периштелер алып кетет. Туугандар боптур деп калат, узатып акыркы деми, акыркы сапары
Аны периштелер келип буну алып кетет. Булар өткөрүп берет. Давай. Ошондо туугандар айтат экен, маза аххара. Периштелер айтат экен, маза каддама. Туугандар, не таштап кетти, не таштап кетти? Канча дүйнө таштап кетти? Канча машина, канча баласы бар эле? Канча үйү бар эле, канча аты бар эле? Канча доллары, канча кийими бар эле? Канча буюму бар эле? Ушу маселе. Мени периштелер айтат экен, эмнени арка алдыга жиберди дейт экен. Туугандар, эмне нерсени артта таштап кетти десе, периштелер алдыга эмнени жиберди дейт экен. Ахиретте сизди күтүп ала турган бир жакшы амал барбы, жокпу? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туугандар, караңыздар, бүткүл адамзатка үлгү, жол башчы, өрнөк. Алла Таала толук кылып, жаратып, эң Алла жакшы көргөн жашоону пайгамбарыбызга берип, райымдуу жашоону үйрөтүү үчүн келген. Райымдуу жашоону үйрөтүү үчүн келген. Таза жашоону үйрөтүү үчүн келген. Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө, ааламга келген максаты бүткүл адамзатты куткаруу. Эмнеден? Шайтандын азгырыгынан куткаруу. Дүйнөнүн кордугунан, бактысыздыгынан, ахиреттин шермендечилигинен, азабынан куткаруу үчүн келип атат Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Амину биллахи ва расулихи ва нуриллади анзална. Аллага иман келтиргиле. Силердин жаратуучуңар, өмүр берүүчүңөр, өң түс берүүчү, ырыскы берүүчү, жан салуучу, жан алуучу. Аллага иман келтиргиле, жалгыз, шериги жок. Пайгамбарга иман келтиргиле, бүткүл ааламдын райымы, райымдуу жашоону үйрөткөнгө жибердик. Кандай жашоону? Райымдуу жашоону. Пайгамбарыбыз келгенге чейин адамдар райымсыз эле, залым эле. Чоңдор кичинелерди, көпчүлүк азчылыкты, эркектер аялды, байлар кембагалды, бийлер кулдарды дегендей. Кыскалса айтканда, зулумдук кылып жамандык кылат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип, райымдуу жашоону үйрөттү. Райымдуу жашоону үйрөттү. Динибиз райымдуу жашоону үйрөтөт. Пайгамбардын аркасынан ээрчисек, райымдуу жолго түшөбүз. Пайгамбардын аркасынан ээрчибесеңиз, анда билип коюңуз, райымсыз, ташбоор, бактысыз жолго түшөбүз. Кыямат күнгө чейин пайгамбар келбейт. Пайгамбарыбызга Алла Таала бардык өкүмдөрдү берди. Бардык өкүмдөрдүн пайдасын, зыянын айтты. Бардыгын айтып койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы. Адамзаттын, бүткүл адамзаттын бардыгынын башчысы. Пайгамбарлардын да пайгамбарлардын да имамы. Эң билимдүү инсан, эң даанышман инсан, эң берешен, эң бактылуу, эң таза, эң райымдуу инсан, эң сүйкүмдүү инсан Алла Таалан. Калай калктын эң ылуусу, эң ыйыгы. Ушу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге, бизге Алланын тарабынан дин алып келди, туугандар. Динди үйрөнөйлү. Динди түшүнөйлү. Динге амал кылайлы. Динде жашайлы. Динди таркатайлы. Динди сактайлы. Туугандар, Алла субханаху ва таала сизди, бизди сактайт. Сизге бизди бактылуу кылат. Ихфадилла яхфадка, ихфадилла таджидху туджахака. Алланын динин сактагын. Алла сени сактайт. Алланын динин сактагын. Алланы дайыма алдыңдан табасын. Жардамын, колдоосун, сактоосун, туура жолго жолдоосун дайыма алдыңда табасын. Алланын динин сактаңыз. Буйруктарды аткарып, арам нерселерден сактанып. Алымдар айткан, акылдуу деп, жакшылыкты билип, жамандыкты билип, бул акылдуу эмес деген. Жакшылыкты билген, жамандыкты билген акылдуу эмес. Жакшылыкты билип аткарган, жамандыкты билгенден кийин сактанган, мына ушу акылдуулук деген. Ошон үчүн 5 убакыт намазды каза кылбайлы. Куран окуйлу. Куран окубаган күнүбүз бол. Куранды текчеге коюп кое турган,
же бир жерге асып кое турган китеп эмес. Адам баласына жашоону, нурлуу жашоону үйрөткөн китеп. Акыйкатты издесеңиз, Курандан издеңиз. Бактылыкты издесеңиз, Курандан издеңиз. Эмнеден жаралгансыз, кантип жаралгансыз, эмне үчүн жаралгансыз? Курандан издеңиз. Адилеттүүлүктү каалайсызбы? Курандан издеңиз. Боорукерликти каалайсызбы? Курандан издеңиз. Бул ааламдын башын, ааламдын аягын билгиңиз келеби? Курандан издеңиз. Бейиш, дозокту Курандан издеңиз. Адилеттүүлүк бардыгын Алла субхана ва таала Кур'ани Каримде алдырып койгон. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, туугандар, бири-бирибизге жакшылык каалап жашаганды үйрөнөйлү. Бири-бирибизге пайдалуу болуп жашаганды үйрөнөйлү. Өзгөчө кээ бир адамдар суранычынан болду эле, алхамдулилля, мусулман адам үлгү болуш керек, таза болуш керек экен. Сиздерге көптөгөн коноктор келет экен, туристтер келип атат. Алхамдулилля, алар биздин исламыбыздан, кулк мүнөзүбүздөн, тазалыгыбыздан, чынчылдыгыбыздан, меймандостугубуздан таасирленип, исламды сүйүп кайтышсын. Динди сүйүп кайтышсын. Жүрөгүнө келип калса ажебем эмес, исламды кабыл алып кайтышсын. Ошого ар бир адам себепчи боло алса болот. Алхамдулилля, башкаларын ойлобойлу. Биз ушул жерде оңолсок, айылыбызды оңдосок, районубузду оңдогонго себепчи болсок, область, элибизди, бүткүл ааламга, алхамдулилля. Ошон үчүн иншаалла адалдан рызык издеген бул ибадат. Касбул халал бул ибадат. Алхамдулилля, иншаалла биздин мүнөзүбүздөн, бизде мусулман адам пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Мусулман адам коркок болушу мүмкүн. Сараң болушу мүмкүн. Бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес. Жалганчы болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншаалла бул арам нерселердин бардыгын сактанайлы. Алла таалам баарыбызга товфик берсин. Жараткан Алла субханаху ва таала Куранга дос кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сүйүүсүн насип кылсын. Ортобузда сүйүү, ынтымак насип кылсын Алла таалам. Иншаалла 5 вакыт намазды каза кылбай окуп жүрөйлү туугандар. Тилибизди, көзүбүздү, кулагыбызды, алкымыбызды, колубузду, путубузду арамдан сактайлы. Күн сайын бир аз болсо дагы Куранга убакыт берейли. Куранга жакындайлы. Алла таала менен достошойлу, Куран менен сырдашайлы. Куран менен таанышайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сүннөтүндө хидаят бар, ар бир сүннөтүндө береке бар, ар бир сүннөтүндө нур бар, ар бир сүннөтүндө сооп бар, ар бир сүннөтүндө караңгылыктан чыкканга жол бар, бактысыздыктан кутулганга жол бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү биздин көзүбүздүн кареги 24 саат пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн аткарганга аракет кылайлы. Жегенде, ичкенде, чечингенде, кийингенде, жуунганда, басканда, отурганда, жакшылыкта да, жамандыкта да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бардык сүннөтү бар. Той боюнча сүннөт бар. Адамды узатуу боюнча сүннөт бар. Бардыгында алхамдулилля пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен бу дүйнөгө келүүмдүн максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн. Кереметтүү кулк мүнөздү толуктоо үчүн келиптир пайгамбарыбыз. Кандай кереметтүү кулк мүнөз деген эмне ал? Аллах акбар, жакшылыкты кылуу, жамандыктан адамдарга жамандык кылбоо. Бул алхамдулилля кулк мүнөз, батырлык кулк мүнөз, адилеттүүлүк бул кулк мүнөз, берешендүүлүк кулк мүнөз, кичпейилдик кулк мүнөз туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы хадиси менен сөзүмдү аяктайм. Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбарыбыз Абу Хурайра разияллаху анху айтып атат: "Алейка би хуснул хулук." Абу Хурайра, чырайлуу кулк мүнөздү бекем кармагын деди. Абу Хурайра сурады: "О Алланын элчиси, о чырайлуу кулк мүнөз деген эмне?" деди. Не деди? "Тафу амман заламак." Ким сага зулумдук кылса, кечирип кой деди. Ким сага зулумдук кылды, ошону кечирип кой деди. Кечирип кой. Тасилман катаак. Ким сени үзсө, ошо менен мамилени түзгүн деди. Туганың бар, байкең бар, тайкең бар, кошуна бар, тааныштар бар, ким болсун. Мамилени ким үзсө сиз менен, сиз түзүңүз. Экинчиси, ким зулумдук кылса, аны кечирип коюңуз. Зулумдук кылса, аны кечирип коюңуз. Зулумдук кылса кечирип коюңуз. Бирөөгө
жамандық қылса жақсылық қылып қойыңыз. Зұлымдық қылса кешіріп, жамандық қылса жақсылық қыл. Әрекет лазым иншалла. Жаратқан Алла субханала ва тағала барымызға тауфиқ берсін. Намазға, ибадатқа бекем қылып, ошондой эле иншалла элибизди дагы намазға, ибадатқа чакырганча жүрөйлү. Жамандыктан кайтарганча жүрөйлү. Алла субханала ва тағала Мухаммад алейхиссалам үммөтүн жөнөк эле ибадат үчүн жараткан эмес, даават үчүн да жараткан. Бул үммөт